Soodada adашып, ашыкча соода кылып алган болсо кандай кылабыз? Адашкан ашыкча акчанын баарын садака кылсак болобу? Эсине апарып бериш керек. Соода кылган жер кайерде экенин билесиз да. Магазин адреси бар, апарып бересиз. Алар ош келген неме кардалар келип булады андан соода кылган да. Анан ол кетип калган эми, ошону кандай кылсам болот? Кесе бересиз. Кебе калса садака кылып бересиз. Садака кылып бергенден келип калса дагы бересиз. Садака кылган соо сизге кетет ошондо. Ниет кыласыз да, ушу Эшмат келип мага адашып 100 сом акча берип коюптур дейсиз. О Кудай таалам. Ушу Эшматтын 100 сом акчасын эмне кылат экен деп сактап койдуңуз чөнтөккө. Бирок эскирип жыртылып калат. Анан жададыңыз. Айтасыз, өзүм камбагалмын, о Кудай таалам, ушу Эшматтын 100 сому Эшматка Кудайым сооп берсин деп Аллахка дуа кылып жеп коесуз өзүңүз. Же өзүңүз чөнтөгүңүздө пулуңуз бар, Ташматка бересиз. Кудай таалам Эшматка сооп Ташматка берип коесуз. Берип бүтөрүңүз менен эси келип калды. Таксырым 100 сом калып кеттир деп айттыңыз. Ой, сенин 100 сомуңу мен Ташматка берип койгом, сага сооп болсун десе, соопту башыңа тартып ал, мага пулумду бер дейт. Десе кечирип коесуз деп чөнтөгүңүздөн пул чыгарып бересиз, автоматтик сооп сизге өтүп кетет. Ошо соопко ыраазымын десе, анда жакшы экен дагы бир патаны берет, ошо менен кете берет. Тартип ушундай. Мен Кытай улутундагы соодагер менен иштешкенмин. Ал мага 5 мешок ашыкча товар жөнөткөн. Акчасын берейин деп барсам, мен жөнөткөн эмесмин деп албай койгон. Ошону эми эмне кылам дейт. Азамат экен, албай койсо, Кудай бериптир дейсиз дагы, апарып кембагалдарга бөлүп бересиз акчасын. Эгер өзүңүз бай болсоңуз, анан өзүңүз бай эмес болсоңуз, анда өзүңүз иштетип туруп дуа кылып коесуз, Кудай Алла хидаят берсин ошого, ит жебей калсын деп дуа кылып коесуз. Соодада залоко алтындарын таштап товар алып кетишкен. Ошол бойдон келишкен жок. Аларды таба албайм. Таштаган буюмдары товардан акысына жетпейт. Ошол буюмдарды сатып иштесем болобу, 3 жыл болуп алар эми келбейт. Ооба. Эгерде залоко буюм ташталса, ошол залокту буюмду көздүү адамдарга көрсөтүп, эки адамга көрсөтүп, мисалы алтын болсо, алтын саткан зергерлер бар, ошолорго көрсөтүп, басын быштырып алып туруп, ошого сатып туруп, анан экөөнү кол койдуп сактап коесуз бияка. Ошону саттык 1266 сом болду деп. Анан бекитип коесуз, акчаны иштете бересиз. Келсе айтасыз, сен акчаңы сатып бергем, мынча болгон мынаке. Дагы плюс сенин кемиң бар, ону төлөп кой деп айтасыз. Анан бирок сатып берсеңиз, сиздики көбүрөөк болуп кеткен болсо, 40 сом акча болуп калды да, ошо 40 сомду алып бияка бекитип коесуз. Şu, kese berip koyuyoruz. Kayırçıga sadaka bersen kayırçılığın uzartkanın degen söz var. Bir jolu kayır suragan mas ayal kayır sura dele akça versem elde tuğra emes gördü deydi. Kayırçı kaçan suralat? Bir gündük azığı yok bolgan adam suraydı. Bir gündük azığı olsa buga kayır suragan aram. Anan kayırçılık kesip kılып algandar var. Çöntөгөндө senden bay үйүнө барсаң. Senin birle sökün var, üç sökösü var. Bironun 5 şakegi var, biro kayırçı özüçü. Sana gösötpey tanıçı. Bilesiңер bi? İş oşol. Aga kayırçı bergenge bolboyt. Kayırçı oşol bir gündük azığı jokka surasa oşogo durus bolot. Anan kesip kılганга kayır bergen жакшы эмес. Andan gör üydөгө bala чакаңызга kayır beriңiz, tuğandarga beriңiz. Ayal kişi anan birok kede mas adam, mындай bir jolu men Mekke'den жаңа okup gelsem, Murat Alaca rahmatullah, muftiyimiz. Жақшы kişiler. Muftiyattan çıkıp barsa bir mas gelip, akça veriniz dediler. Emnege dep suradı. Arak burkurap durat. Nanga dediler. Nanga o dep durup 500 som akça verdi. Nanga o dep aytıp durup. Bilet bari içiyor alışın. Birok adamga işengen, жақшы kredit doверие degen boluş gerek kakırı. Anın gebedesi arak içip koyamazdı dep durat. Birok sözünden nanga dep suradı o. Adam işingendi görüşübüz gerek da urmatlı bir tuğan. Sen aldap atasın de biz Kudayбыз mı? Bir adam geldi, gelip kelime aytты. Kelime aytıp soğuşqa girip soğuşta öldü. Soğuş bolup atkan, ızıçı, mamleket korgup atkan, cihat bolup atkan. Anam biri aytты, bul musulman bolgon jok dedim. Namaz okugan jok bul. Kelimeli aytıp koy, jönünü aytıp koyanda. Peygamber aytты, sen jürögün açıp gördün mü dedi.
Келгиле адамдын сөзүнө ишенген аракет кылып көрөбүз. Эгер бирөөгө бир жолу ишенсек, ал ошого сүйүнөт дагы кийин чын айтып баштайт. Мен Куран жаттаган эмесмин, аз эле Куран жаттагам. Эмнеге жаттай албай калдым деп өзүм анализдеп көрсөм, мен жаңы келгенде, балдардын баары Куран жакшы окуусу келе берет да, үн чыгарып окуп, чоң адам болуп окуй беребизчи. Анан окуп атсам бир досум айтты, "Сен жакшы окуйм деп ойлоп атасың, сен жаман окуп атасың" деди. Ушундай көк таштай тийген экен, мен үнүм жакшы эмес турбайбы, жакшы окубай турбайымбы деп, ошондон кийин менде Куран жаттай турган сезимдерим өлүп калды да. Жаттадым азыркы, жаттаган жокмун Куранды. Мен 2 эле сүрө менен болгону. Аны жашырбайм эч кимден. Кийин ал аябай жакын досум болуп кетти, бирок ошондо ушул мага көк таштай тийген экен, жаттай албай калдым ошону менен. Эми азыр ниет кылып атам, жаттаганга аракет кылып. Ошон үчүн адамдарга ишенген жакшы болот бул деген. Дагы бир угарманыбыз бар, угарман кулак сизде. Кулак сизде. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Чогажы кандайсыз? Ва алейкум ассалам рахматуллах баракатух. Кудай кулак сизде, рахмат таксырым. Аман эсенсиз. Санкт-Петербургдан чалып эле. Каяктан? Санкт-Петербургдан. Питерден, Санкт-Петербург. Аскар Акаев окуган жерден. Биз сурообуз, ногул орустарга да садака берсе болобу дегенди суроо болчу. Болот таксырым, бирок зекетте эмес, садаканы гана. Эгерде жетимдер болот. Жетимдерге дагы. Болот, жетимдерге да болот. Бирок зекетти мусулмандарга бериш керек. Эми зекеттен башка кайрымдуулуктарды мусулман эместерге да берсеңиз болот. Эгер ошол сиздин мусулман экениңизди билип, ошондон мусулмандар жакшы экен деп түшүнүк ала турган болсо, бул абдан жакшы маселе. Дагы суроом, мен Кыргызстандан мурун намаз окубай туруп 3000 рубль таап алгам да. Кыргызстандан. Ошону кандай кутулсам болот? Ошону садака кылып берип коюңуз, садака кылып бериңиз. Алла разы болсун чубагачы. Рахмат таксырым, бактылуу болуңуз. Шоктонбогула, орустун жеринде жүрөсүңөр, этият болгула, өзүңөр көзүңөр бекем болгула, ыйманыңар бекем бармангыла, башкаларга даават кылгыла.